Бир Бол партиясынын тизмеси жаңыланды. Ош шаарында жаңы ачылган автоунаа куруучу ишканада өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды чыгаруу жолго коюлуп, алгачкы кадамдар жасала баштады. 20 жаштагы айыпталуучу зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Нокен райондук соту окуучу кызды зордуктаган кишини өмүр бою эркинен ажыратты. Жалал Абад облусунун Нокен райондук соту 16-июлда 10 жаштагы кызды зордуктаган эркек кишини өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Клопко Жалал Абад облустук сотунун басма сөз кызматынан билдиришти. 20 жаштагы айыпталуучу зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Анын жактоочусу биринчи инстанциянын чечими менен макул болбой, апелляциялык даттануу менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылды. Нокен райондук ички иштер башкармалыгына үстүбүздөгү жылдын 28 январында 3-класстагы кызын 20-25 жаштагы бала зордуктады деп аталган райондун тургуну кайрылган. Өз арызында ал окуя кызы мектептен кайтып жатканда болгонун билдирген. Милиция шектүүнү издөөгө жарыялап, аны 5 февралда кармаган. Ошол эле күнү анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, жаш баланын ички кийими табылган. Жабырлануучу кыз шектүүнү тааныган. Буга байланыштуу сот кармалган кишини 2 айга төргөө абагына киргизген. Жашы жете электерге карата жасалган сексуалдык зомбулук. Жарым жыл мурун Нокен районунда 9 жаштагы кызга сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоого айыпталган 57 жаштагы киши 2 жылга эркинен ажыраган. Айыпталуучу күнөөнү мойнуна толугу менен алган. Ал эми 2019-жылдын январь айында Ош облусунун милициясы өспүрүм кызын зордуктап жүргөн кишини кармаган. Укук коргоо органдарынын маалыматына ылайык, айыпталуучу кызын жубайы каза болгондон кийин зордуктап баштаган. Тергөө убагында соттолуучу кызын 1 жылга жакын убакыт зордуктап жүргөнүн мойнуна алган. Натыйжада сот аны өмүр бою эркинен ажыраткан. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, 2019-жылы өспүрүмдөргө карата 2462 кылмыш жасалган. Анын 184-ü оор, 36 өзгөчө оор жана 2248-и жеңил. Аслан Сартбаев Балбакты ысык көлгө губернатор кылышкан соң Мавляндыда татыктуу кызмат ордуна көтөрүш керек. Белгилүү журналист Раматылык Мелис Эшимкановдун шакирти Аслан Сартбаев Балбак Төлөбаевдин жаңы кызматка дайындалганы тууралуу пикирин билдирди. Пандемия учурунда Балбак Төлөбаев кандай кызмат кылса, Мавлян Аскарбеков андан кем эмес эмгек өтөдү. Күнү-түнү иштеп жүргөнүнө эл күбө. Балбакты ысык көлгө губернатор кылышкан соң Мавляндыда татыктуу кызмат ордуна көтөрүш керек. А ол болсо калыстык кайда? Мавлян Аскарбековдун өзгөчөлүгү, таза жана иш билги деп билдирүү калтырды. Белгилей кетсек, Балбак Төлөбаев 27-июлда өкмөттүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Бул кызматка келгенге чейин ал Бишкек шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси болчу. Москвада камактагы 800дөн ашуун аял эркектердин абагына которулду. Москвада номер 6 тергөө изоляторунда өрт чыккандан кийин 800дөн ашуун киши эркектердин абагына которулду. Укук коргоо долбоорунун башчысы Владимир Осечкиндин айтымында аялдар жеке буюмдарын алууга да үлгүрбөй калганын, эркектердин түрмөсүндө орундуктар жок экенин, жакынкы күндөрү миңдеген киши уктай албай турганын айтты. Өз кезегинде коомдук байкоочу комиссиянын жооптуу катчысы Алексей Мельников Бутырка абагында которулган аялдар тарабынан даттануулар болбогонун билдирди. 27-июлда Москванын Печатники районундагы номер 6 тергөө абагында өрт чыккан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт жууркан төшөктөр сакталган кампада чыкканын, 50 чарчы метр жер күйгөнүн маалымдады. Расмий маалыматтар боюнча эч ким жабыркаган жок. Бабанов элине дагы 3 миллион сомго медициналык муктаждыктарды алып берди. Элдин иши эрдин мойнунда, эрдин иши элдин мойнунда демекчи, эл башына күн түшкөндө элинин жардамын аябай. Ар дайым элге кол сунгандардын сап башында Бабанов Өмүрбек Токтогулович да турат. Алсак дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети Кыргызстанда каттала баштаганда бул илдет менен күрөшүү үчүн Өмүрбек Бабанов алгачкылардан болуп 1 миллион сомун которуп берген. Адам жүрөгү менен күчтүү. Баатырдык билекте эмес, жүрөктө. Чын жүрөгүнөн эл жерине күйгөн Өмүрбек Токтогулович учурдагы кырдаалга да сырттан карап тура албай, 26-июлда ата журту Талас облусуна жалпы суммасы 3 миллион сомдон түзгөн акча каражатына кислороддук концентраторлорду жана керектүү дары-дармектерди алып берди.
Тактап айтканда, облустагы 37 айыл өкмөткө бирден кислороддук концентраторлор жеткирилип берилди. 28 айылды өзүнө камтыган Талас районунун 13 айыл өкмөтүнө бирден кислороддук концентраторлор, Талас райондук аймактык ооруканасына дары-дармек, ошондой эле облуска караштуу ооруканалардын баарына дары-дармектер тапшырылды. Ошто өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарыла баштайт. Ош шаарында өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгарган ишкана ишке киришти. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 28 июлда брифинг учурунда билдирди. Ош шаарында жаңы ачылган автоунаа куруучу ишканада өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды чыгаруу жолго коюлуп, алгачкы кадамдар жасала баштады. Эгер Кыргызстандан жасалып чыккан аппараттар сыноодон өтө турган болсо, өзүбүздөн чыккан аппараттарды колдонууга мүмкүнчүлүк болот, деди өкмөт башчы. Эске салсак, премьер-министр буга чейин мамлекет тарабынан ар бир облуска бирден компьютердик томография жана санариптешкен рентген аппараты коюла турганын билдирген. Бир бол партиясынын тизмеси жаңыланды. Бир бол саясий партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов саясий кеңештин курамы жаңыланганын билдирди. Анын айтымында, партия демилгелүү жаштар жана жаратман команда менен толукталды. Алар экономика, медицина, билим берүү, айыл чарба, маданият жана башка тармактар боюнча эл аралык тажрыйбасы мол лидерлер. Коомчулуктун талабын аткаруу ар бир партия лидеринин милдети деп эсептейм. Коом бүгүн тазаланууну талап кылып турат. Биздин партиянын курамы жаңыланды. Катарыбыз демилгелүү жаштар жана жаратман команда менен толукталды. Алар эл арасынан суурулуп чыккан, өз ишин мыкты билген адистер деп ишенимдүү айта алам. Жаңы курамда экономика, медицина, билим берүү, айыл чарба, маданият жана башка тармактар боюнча эл аралык тажрыйбасы мол лидерлер бар. Мамлекетибиздин алдындагы жоопкерчиликтүү милдеттерди моюнга алуу менен прогрессивдүү идеяларды иш жүзүнө ашырууга даярбыз. Мекендештерибиздин талабына ылайык өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн таза көз караштагы күчтүү команда керек. Сөздөн ишке өтө турган учур келди, дейт Алтынбек Сулайманов. Жогорку кеңешке шайлоо ушул жылдын 4-октябрында өтөт. Ага катышуу үчүн 43 саясий партия катталган. Бүгүн туулган күнүм. Ушул күнү жарык дүйнөгө келген замандаштарымды чын дилимден куттуктайм. Ал эми колумдагы комузум түбөлүк досум. Кудайдын колдоосу менен көп ийгиликке жетелеп келет. Жакында ЖКга аттансамбы деп турам. Дале болбосо комузум жанымда болот, деп жазган ырчы. Эске сала кетсек, 2020 жылдын 4-октябрында парламенттик шайлоо болуп өтөт.